Тутман күнүс менен. Сиз менен жолугушуп отурганыма кубанычтамын. Гүлшен эже, бүгүн жаңылыктар аябай көп болуп аткан негизи. Анан ошол жаңылыктардан бөлүшүп, бүгүн энергетикалык деңгээлде эмне болуп атат? Бир айтып атат деп бир кооптуу дагы бир убак, жоопкерчиликтүү да бир убак болуп атат. Анан эмнеден кооптонуп, эмнеден жоопкерчилик алышыбыз керек? Деги эле эмне болуп атат? Сиз менен көптөн бери жолугушпай. Жаңылыктар деле аябай көбөйүп кетсе керек. Эмнеден баштаганымды билбей атам да. Көп чын эле көп жаңылыктар болуп атат. Анткени биз коридор затменияга кирдик. Лунное, солнечное затмение болуп атат. Ошол затмение мына октябрдын ортосу менен октябрдын аягында эки чоң затмение болот экен. Солнечная активность көбөйүп атат. 5 балл менен шкала менен караганда примерно 4 баллга чейин боло турган ушундай всплесктер жерге таасир бериши мүмкүн. Бул күтүлүүдө. Өтө катуу, ден соолукка таасир бере турган энергиялар түшөт. Анткени кровеносная система өзгөрүүлөр болуп атканы менен ошо кровеносный сосудистый жүрөк кан тамырдын ичинде болуп аткан процесстерге таасир бере турган энергиялар түшүп атат. Бул коридор затмение деп атпайбызбы? Ошол коридорго киргенден кийин бизде мына ноябрдын орто ченине чейин убакыт бар. Индивидуально, персонально адам өзүнүн ичинен баягы эски энергиялардын баарын алдыртканга. То есть полное обнуление болуш керек. Кантип? Буюмдарга байланбай, адамдарга байланбай. Мындай ой максат жакшы, бирок ошол нерсеге байланбаш керек болот. Обнуление десе полностью үй жок, баягы Библияда беле Иисус кайсы ушу бир Библияда го деген притчалар бар да. Үйүн сатып, малын сатып, бүт барынан эметип ажырап, анан кетип мен эми бактылуу болом деп нерсе коет. Андай эмес. Привязанностьтан кетем деппи? Ооба. Бирок привязанность это вот мен аябай жакшы көрүп атам бирөөнү. Ошондон ошого жабышып калышым керек деген. Бирок космостун баягы аламдын мыйзамы боюнча эч кимге эчтеке милдеттүү эмес. Ошон үчүн ар ким өзүнүн баягы тандоосу бар, выбор да. Ошол нерсе менен жашап кетиш керек. Биз ошо байланып эле, сен мен баламбы, значит мен балама сөзсүз мен ойлогон баарын беришим керек, ошону аткарыш керек деген жол менен кетип атат. Бирок андай болбош керек. Анткени ар ким өзүнүн тандоосуна, ар ким өзүнүн каалоосу менен жашаганга укугу бар. Вот. Демек ошол старый энергия эчтекеге кармалбай, эч кимди кармабай деген жашоо өтүшүбүз керек. Ошондо полное обнуление болот. Это старая энергия. Анткени биз көнүп калдык ошол нерсеге. Үй болгондон кийин, значит, үйдүн ичинде обязательно стол туруш керек. Обязательно бир сулуу алтын менен жабылган идиштер туруш керек. Антпесе элге жетпейбиз. Эл катары болушум керек деген нерсе ушул иштебей калышы мүмкүн. Иштебеш керек да. Эң негизги мээрим, сүйүү, кечиримдүү. Анткени кечире албасаң, ошол нерсе пресстэй болуп, аябай катуу кармап, сени өзүңдү чөмүткөнгө ушундай энергиялар иштейт. Бирок азыр Гүлшен эже айтылып атат го, жана адамдын мээсинде рептилоидный часть кичирейип атат депчи. Анан ошол кичирейгендин деңгээлинде деле уже адам өзү эле уже материалдык нерседен кетип баштайбы дейм да. Кетип баштайт. Азыр духовный жагын келип атпайбы? Эгерде адам өзүн өзү аябай иштеп баштап атат, гипофиз.
өзүн өзү деле тим эле тарбиялап, өзүн деле кандай десем, өзүнүн үстүнөн иштебесе деле, эгерде многу бүгүнкү энергия ошондой нерсени жазып атса, жанагы рептилоидная часть. Биздин рептилоидная часть деген эмне? Бул это же выживание, борьба за выживание, туурабы? Анан ошол мозг кичирейип баштаса эле уже өтүп кетип баштайбызбы дейм да, өзү эле адам. Аң сезими. Бирок все-таки кичине баягы аң сезим иштеш керек да. Баягы сознательно разум болуш керек да, разумно. То есть сознание баары өзгөрүлүш керек. Таптакыр автомат мен ушундай болом десең кечирип коюңуз. То есть адам өзү эмеге келиш керек экен, түшүнүккө келиш керек, Түшүнүккө келиш керек. Анткени адам баягы тамак ичет, балдарды төрөйт, дальше жашай берет, а башка эч кандай ой жок болсо кантип өтөт? Демек баары разум болуш керек да, сознание өзгөрүлүш керек да. Сезим. Азыр жүрөк менен жашаганга өтүп атабыз. Анткени бул азыр өтүп аткан нерсе, ошо келип аткан, түшүп аткан энергия именно жүрөк менен иштеш керек болуп атат. Анан баягы инь-янь деп бизге барбы жокпу, инь-янь деп берилип атат. Аябай, это как бы китайское, как бы, оттуда идет дегендей, буддийское дегендей нерсе. Бирок инь-янь ал баягы эле жүрөктө. То есть это соединение мужско-женской энергии болуп атат да. Эгер ошондо бириккенде, ошондо жүрөк иштеп баштайт. А бизде эго аябай эле иштеп атат да. Бирок бир дагы нерсеси бар, супер эго иштеп калышы мүмкүн адамда. Анткени мен өзүмдү аябай бийик сезип атам. Мен аябай мыктымын, мен аябай сонумун деп чыгып, а на самом деле артында эчтеке жок болсо бул нерсе иштебейт. Так, а супер эго кантип включаться этет? Өзүнөн өзү эле включаться этип кетеби? Да, если эго не отработано, гордыня кетпесе, она будет включаться. Очень будет включаться. То есть бул ошо жана эме боюнча, коридор затмения боюнча мен даже уктум эле да. Азыр ушул коридор затмения адамда эмне болсо ошону көбөйтөт. Эгерде плюс жагы, позитив жагы көп болсо, положительный жагы көп болсо ошону көбөйтөт. Минус болсо минусту көбөйтөт деп, значит, суперэго ошончо включаться этип кетиши мүмкүн экен, эми аттарын айтпайын, но уже есть такие люди, которые действительно уже суперэгосы включены. Аябай өзүн мыкты сезгендер, аябай мыкты жол менен жүрүп атам дегендер болот. Просто ар бир ситуацияга, ар бир процессти карап атып, көз караш в ту сторону караш керек да. В ту сторону деген каяк? Туура жолду караш керек да. Анан биз эми албетте бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт, ал кайсы жакта туура жол, кайсы туура эмес. Аны да түшүнүш керек да. Деги эле адам өзү туура эмес жолго атайын түшпөйт да. Ар бир адамдын өзүнүн акыл деңгээлине жараша ой жүгүртөт эмеспи? Ошол ар бирибиздин жолубуз, биз ар бир өзүбүзгө туура жолда. Туурабы? Геп в том, что азыр акылды иштеткенге нежелательно. Бошунан баштаңыз. Анткени акыл башка багытка адаштырат. Буруп салат да, адаштырат. А вот сезим, жүрөк иштеп баштаганда, ошону адам хочешь, не хочешь, сиз айткандай, ошол жолго түшөт да. Смотрите, акыл адаштырат дегенде в каком плане адаштырат и в каком плане аны иштетпеш керек? Биз акылды включать эткенде анализ менен логиканы включать этебиз да, туурабы? Логика, значит, в любом случае иштеш керек. Жок, сиз айтып атпайсызбы, сезим менен болгондо биз логика менен анализди алып салышыбыз керек дандачы? Нет, анализ должен. Азырынча еще анализ иштейт. А вот уже кийин уже жүрөк точно, только жүрөк болуп иштеп баштайт. Пока еще жете элекпиз ал нерсе. Кубандырып барып эле андан кийин кайра. Жок, азыр пока, энергиялар ушундай келип атат, ошо ноябрдын орто ченине чейин биз баягы эски көнгөн адаттардан кичине айрылышыбыз керек да. Ошондон кичине алыстасак, ошондо жүрөк кичине иштеп баштайт. Анткени азыр мага акыркы канча десем 1-2 жуманын ичинде көпүрө десем туура болот. Баягы кыл көпүрө деп бизде көп эле айтылат го, ошол кыл көпүрө
бар болгону менен даяр болгон жок да. Анткени кичине искривление болгон. Ошол кыл көпүрө азыр оңдолду. Демек өтүүгө көпүрө даяр. Ошол нерсе менен ар бирөө өзүнүн индивидуально, персонально өтөт. Теперь скажите, ошол кыл көпүрө каякта эми? Бул Ну, көпүрөнү это кайда номинально, издейсиз? это кайып. Антип ушул жакта деп айтканга да болбойт. Анткени баягы шамбала, кайып дүйнө деген нерсе ошол включается. Ошол нерсе включается. Азыр керек болсо включается план. Азыр айтам. Эльфы, анда ким эле? Гномы. В общем, азыр жердин астында жашаган жандыктар менен байланыш. Байланыш баягы тонкий жагынан мындай физический сөз менен айтканга азыр сложно. Бирок негизи ошол нерселер уже иштеп баштап атат да. Баягы тыкыз байланышта, тыкыз түшүнүк келип баштайт да. Так, это опять же у кого сезимдер иштеп баштагандарда да. Анткени бул тонкий грань, аны сезиш керек. Сезим жок болсо только акыл эле иштесе, мен мындай кылышым керек, мындай кылышым керек, баягы пландаганга уже не получается. Мен бул мисалы үчүн бүгүн күн келди, ошол күндө мен тияка барам, тигинтем деген нерсе иштебейт. Анткени, как получается, так получается дегенде. А бирок баары акылды эметкенде, ошол акыл менен иштейм дегенде уже. Так, анда получается уже план да түзбөй эле коелу. А не получается план түзгөнгө. Билбейм ким кандай. Я уже канча жылдан бери уже план түзбөйм. Ооба, конечно, бул саатта биякта болушум керек деп ойлойсуң. Бирок как день складывается дегенде. Кудайдын буйругу менен эле бардыгы. Эми деп коеюн. Анан кыл көпүрө жөнүндө уйлантыңыз эми. Кыл көпүрөгө өткөнгө болот жаны барлар. Оппа. Ойгонгондор. Анткени Так, жаны бар деген ким, ойгонгондор деген ким эми? Жаны бар деген бир жагынан баягы духовно созревшие деп койсом болот. Анткени баягы ойгонгондор чын эле жаны барлар. Но с другой стороны, азыр пространство өзгөрүлүп аткандан биз животное, жаныбар деп атпайбызбы? Ошолор башка уровеньге уже чыгып баратышат. Ошол көпүрөдөн уже өтүп атышат. Баягы Ноев ковчег деп Библияда деле берилип атат го, притчаларда. Ошол ковчег уже даяр. Анан канча миллиард деле калыш керек. Болгон 1,5 миллиард деле, золотой миллиард деп атышпайбы? Ошол эле сан калыш керек деген сөз менен баягы бункерлер салынып атат жердин астында. Мына кечээ мурда күнү мындай маалымат чыкты, баягы индийская провидица, вроде бы Арчена беле, Камила беле, ошол айтып атат, $20,000 берсеңер, мен силерди жаңы куполдун астына коргоп, ошол жака эметип коем. Зарабатывание денег, обычная ложь. А на самом деле жаныбарлар баягы вибрация өзгөрүлүп аткандан кийин, частота өзгөрүлүп аткандан кийин жаны барлар ошол ковчегге барганга мүмкүнчүлүк болот. То есть жандар деңизчи? Жандар. Именно жаны барлар. Да? Жандар деп койсо болот. Бирок азыр пока переход именно жаны барлар, анткени өсүмдүктөр, жаныбарлар, ошолор уже даяр. То есть жердин вибрациясы менен уже болуп калды. Сгармонизировали, шакеш болуп калды. Адам пока жок. Никак. Сиз именно ошо жаныбарды айтып атасызбы? Тиги животныйларды? Животные. А мен жаны бар десе, души деп түшүнүп атпаймынбы? А души пока не эмет элек, анткени баягы сезим даяр болуш керек. Животные, они уже готовы, они баягы сезим менен жашап жүргөн, баягы ачка болсо эметет. Это не просто уровень инстинкта болуп атат. Бирок ошондой нерсе өтүп атабыз. Но опять же жаныбарлардын баары деле өтпөсө керек да. Например, мен угушумча вот мышык, күчүк, жылкы,
деген деп уккам да маалыматтардан. А кой уйлар, например, алтын дорго керектүү эмес деген нерсени уккам да. Да, анткени алтын дорго өтүп аткандан кийин эми ар нерсенин өзүнүн назначениясы бар да. Эгер ошол назначенияга кереги жок болсо, анда мүмкүн болбой калат. Но по идее ким өтөт, кандай өтөт, пока белгисиз. Датасы да белгисиз, бирок эгер ошол көпүрөгө турсак, ал көпүрөдөн уже артка кайта албайбыз. Бул баягы волшебная пилюля деп койсоң болот. Ошол волшебный пилюля кимдин оозуна барат. Кеп акчада эмес, кеп баягы буюмда деле эмес, кеп аябай бункерде салып алып ошол жакта сактанам деген нерсе. То есть бул башка нерсе да. А кеп эмнеде? Кеп именно ичиңдеги болуп аткан сапаты менен. Ички дүйнөдө экен да. Ошон үчүн азыр сөзсүз ошо сапат өзгөрүлүш керек да. Биздин ичибиздеги сапат. Анткени баягы Мухаммед пайгамбар деле айткандай, огнем мечом дегендейчи. Демек ичибизде жаман нерселер болсо, баягы көрө албастык, ачкөздүк, ушундай жаман нерселер бар болсо, ошол нерседен айрылып, вот это обнуление болот да. Так, дагы эмне жаңылык болуп атат энергетикалык деңгээлде? Жаңылык. Жаңылыгыңыз көп дедиңиз. Жаңылык мындай болуп атат. Ошол нерсени айтканга туура болобу, туура эмеспи, бирок баары айтыш керек го дейм. Разделение башталды, бөлүнүү. Анткени баягы адамзатка баягы эксперимент жасап атканда ак, кара деген нерсеге баары бир ошол нерсеге көнүп калдык да. Анан жемчуг дегенди акакпы? Акак болуп калат. Бермет болуп калат. Ошол берметтей шууру менен түзүлгөн көпүрө деле эмес, бирок мындай эмне десем, чек туруп калды. Ошондо бир жагына баягы жандар өтөт, ойгонгондор. Бул жагына баягы кара нерсе менен жүргөндөр, баягы сапатын өзгөрө албаган, ошол дорго кирбейинби, же түшүнүк жок болгондор ошол жакка бөлүнүп кетип атат. Демек, азыр мындай туруп мен телефон менен чалып, ошол киши менен сүйлөшүм керек деп анан звонок өтпөй калышы мүмкүн. Же сүйлөшөйүн десе жолукпай калышы мүмкүн. Вот ошондой бөлүнүү болуп башталды процесс. То есть эгерде биз бирөөгө телефон чалып атсак, телефонун чала албай атсак, ала албай атсак, значит бул правильно экен да? Да. Мүмкүн, значит это не нужно уже. Анткени бөлүнүү баарыбыз эле бир пространствода болуп атабыз, бирок ошондой нерсе болуп калышы мүмкүн. Көп убакыттан бери көрүшпөгөндөр жолугуп калышы мүмкүн. Же наоборот, ушунчалык жакын тыкыз байланыштар болуп, бирок какой-то бир убакыт келет, канчалык аракет кыласың ошол киши менен жолугайын деп, бирок ошо жолуга албайсың, анткени вибрациялар ар кандай. То есть вот это разделение болуп кетти. Даже туугандардын арасында болуп калышы мүмкүн ошондой нерсе. Вроде күнүгө басып жүрөбүз, вроде күнүгө эметип жүрөбүз, вроде эч кандай эмебиз жок, жолугабыз, той болобу же бирдемке болуп жолугалы десек, какой-то бир обстоятельство болот, же сен бара албайсың, же алар келе алышат. Бул процесс в принципе уже келип атат, бирок мындай көзгө аябай жакшы көрүнөт да. Бул бир нерсе. Экинчиден, могу ноябрдын где-то орто ченден баштап, 15-ноябрдан баштап адамдарда могу эски нерселерден ажырап баштайбыз да. Адамдарда баягы ясность, тунуктук болуп калат. Көз карашта тунук болуп, кабыл алуу болуп калат да. Ясность. То есть болуп аткан ситуацияларга баягы азыр баарына кол чаап атабыз. Ой, сонун баары прям укмуш болуп атат. Ой, тиги молодец экен, бул мындай экен. Баягы принцип менен эч качан эч кимдин жөнүндө жаман айтпайм деп жашап атабыз. Бирок дегенибиз менен
азыр биздин көз караштарыбыз өзгөрүп баштайт. Анткени баягы эч болсо маскалар түшөт экен. Азыр могу эльфтер деп айтып баштабадымбы? Вот алар азыр уже ошол жумушка киришип атат, кызматка. Ошол маскаларды катуу чечкенге. Так что өзгөрүүлөр аябай катуу болот. Кеп еще бир нерседе, которые жарык жагын өткөндөр, жандар деп коеюнчу, баягы ойгонгондор. Алар баягы жаңы жашоону түзгөнгө өтүштү. Бирок мындай тажрыйба боло элек, ошол адаптация боло элек. Ошол нерседен баягы өзүн өзү жоготуп, түшүнбөйм, эмне болуп атат, кандай болуп атат деген суроолор болушу мүмкүн. Бул жакта түшүнбөгөндөр, түшүнгүсү келбегендер, наоборот, жыргал жашоо керемет болуп, бирок тияка кетип атканы менен иштери жок болуп атат да. Гүлшан эже, негизи ушул доорго өткөн убакта туулган келген ар бир жан өзү суранып келген ушул доорго, ушул өткөн убакка деп айтылат го. Кээ биркилер күрөшүп келген даже. Ошол да. Күрөшүп, жок мен именно ошол убакта барам деген жандар да бар. Бирок ойгоно албай атат, түшүнбөй атат. Азгыртка кирип кеткендер, башка нукка кирип кеткендер бар, Ооба, ойгоно албагандар. Тажрыйба көп эле берилип атты, баягы көзүбүздүн алдыбызда көп эле ситуациялар берилип атат, бирок түшүнбөсөң, ойгоно албасаң, көрө албасаң ошол нерсени албетте башка тарапка кете бересиң да. Бирок ошол жактан чыкканга али убакыт, шанс бар. Мен да бир уктум беле эсимде жок да. Негизи 144 000 адам ушул өткөн убакта элди алтын доорго алып өткөнгө келген деп айтылат да, изначально. Бирок азыр 23 миллионго чыкты. Бирок 23 миллион адам ойгонду. Бирок ошол 144 000 адам полностью ойгонбой калды деп атат го, Арасынан ооба. Зато ойгонгондор башкалар болот. Ооба, башкалар сан сакталып атат. Смотрите, Гүлшан эже, ошондо мен бул маалыматты ошо 13-жылдары уккам да. Анан ошондо айтылганда ошо 143 000 адам жер жүзүндө. 144 000 адам дүйнө жүзүндө ойгоно турган болсо, ошол адамдардын энергиясы, ошолордун жарыгы калган адамзатты алтын доорго алып өтөт деген маалымат уккам да. Сиз айтып атпайсызбы, 23 миллион адам ойгонду депчи. Анан эмне болуп атат анан? Алар эмнеге биз алып өтө албай, элди алып өтө албай атабы? Даярдык жок. Кабыл алуу жок. Жок, калоо жок. Ошол 23 миллион адамдын энергиясы башка адамдарды жөнүн өткөзүп керек эле да. Бирок бирөөсү эртерээк өтөт, бирөөсү кичине кечирээк. Но в принципе бул сценарий өтөт, болот. Тем более бул сценарий азыр жеңирээк өтүп атат, анткени баягы золотой миллиард деп только байларга эле калат, анан байларга кулдар эле калат деген нерсе менен берилип атпайбы негизи. Бирок на самом деле азыр кеп кулдукта эмес, анткени ошо кулдуктан чыгыш керек болуп атат. Анан дагы эле мен Кудайдын кулумун деп жүрө берсек, кул бойдон кала беребиз. Бирөөнүн кулумун деп, бирөөнүн астында иштеп атып, мен ошонун кызматын аткарам деп деле жүрсөк, кайра эле кул бойдон кала беребиз. Бирок ошол нерседен чыгышыбыз керек. Анткени канчалык ооба кызмат кылып атасың бирөөнүн астында, бирөөгө жардам берип атасың, какой-то бир ишти алып, ошол иш үчүн акчаны алып атасың, бирок аң сезим бош болуш керек, эркин болуш керек да. Ошол нерсе болуп атат. Эгер ошол нерседен чыксак, анда вперед. Ошон үчүн жанагы работа деген бул раб деген сөздөн деп. То есть баягы кайыкты кандай ат менен койсоң, ошол ат менен кайык сени сууга алып барат же чөктүрөт. Баягы мультфильм Врунгель бар го, ошону деле караганда назвали победа, а бирок эки тамгасы түшүп калып бида болуп, ошо улам сайын вот эта регата у них бида болуп жүрө беришти. То есть вот ошол нерсени бир сапатыбызды өзгөрүлөт, анткени биздин баягы айтып атпадым беле башында,
биз өзүбүз кандай өзүбүздү сезебиз. Эгер мыкты болуп эметсең, албетте мыкты болуп чыгып кете бересиң, бирок супер эго болуп кетпесиң да. Немножко грань, тонкий грань болот. Гүлшан эже, рахмат маалыматыңызга. Ну, негизги информация ушул эле. То есть бул процесс ноябрдын 15-ине чейин ошол коридордон чыгып кетишибиз керек же калып калабыз. Бул биринчиден. Баягы эле выбор, тандоо ошол нерседен өтүшүбүз керек. И бул процесстер уже жазга чейин катуу иштеп баштайт. Анткени болду, переход башталды, биз уже артка кете албайбыз.